ушулжакпы? Кана кагазы? Бериңиз эжеке. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум эке. Кандайсыз? Менин атым Али, фамилиям Эргешев болот. Журналист болом. Бир маселе боюнча сизге келип атканбыз да. Кыз бар эди кече. Кыз бар беле? Кыз да иштейби бул жакта? Кыз да иштейт. ПЦР жасап атасыздарбы? Мындай ПЦР направление берип? Жазабыз. Силер жасабайсыздарбы? Анда экинчи маселеге өтөйүн, анда. Жакшы клиенттер болсо. Жок, мен сизге кайрылып алайын. Клиенттерге да пайдалуу. Ошол клиенттер да угуп койсун муну. Жактар менен коюп. ПЦР маселеси боюнча эжекелер. Силер да мындай чет өлкөгө үчөм деп аткансыңар да, туурабы? Мына ПЦР кагаз десеңиз. Бул эжеке анализ тапшырбай эле силерде иштеп аткан кыздан алган да. Ал жөнүндө билбейтмин. Силердин компания аркылуу атпайбы ошо? Жок, ал кыз менен Эжеке анализ тапшыргансызбы? Жок. Ким берди сизге бул кагаз? Бул кыз 1,5 берди да, 1,5 берсин көчпөт. 1,5 миң сом го? Сиз менен чогуу иштей турган адис кылып бериптир да. Кандай деп айтасыз дейт. Ал жөнүндө эч нерсе билбейм, ал менен мындай эле коллегабыз. Эжекелер, негизи 17 октябрда ПЦР отмена болгон да. Булар кээ бир компаниялар дагы эле ошо ПЦРди элдерге сатып атат. Мынантип 1,5 миң сомдон ар бир мыйзамды түшүнгөн, түшүнбөгөн адамдарга сата берсе болбойт да. Туурабы? Ооба деп атасыз, бирок сиз менен иштей турган кыз кылган буну. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Эжеке, мен авиакассаны кимис менен сүйлөшүп атам? Субагент. Эжеке, бир маселе боюнча азыр жанагы Дордойдогу жериңерге келгенбиз да. Мына ПЦР кагазы боюнча. Сиз да ушул жакта билет сатасызбы? Ооба. Ушул кыз билесиз? Кече бир эжекеге билет саткан турбайсызбы? Жумабаева Нурсулуу деген. Жок, мен кече ал жакта башка сотрудница иштейт. Айта бериңиз. ПЦР кагазын жасалма түрдө даярдап бериптир да сотрудницаңыз. Эмнеден отрицательный болуп чыгып атабы? ПЦР жөөлгөнү жөнүндө маалыматыңыз барбы? Биз аны так точно маалымат бербей жатат да, ошон үчүн аны учкандардан гана сураш керек. Эжеке, сиздин маалыматыңызга караганда мыйзам жакшы да. Мыйзам бар. Так, Нурсулуу эже. 1500 сом төлөп кече кагазды алып кеткен экен да. Эч кандай анализ тапшырбай эле. Кантип отрицательный чыгат, положительный чыгат билбейм. Нурсулуу эже келип турат, ошол Зордойдо бир бала отурабы? Отурабы, ошого телефонуңузду берсеңиз, киргизип берет телефонуңузга. Жок, киргизип да. Телефондон көргөзөсүз да. Кирип кетерсиң соңдоп бер деди. Эжеке, Кагаз берилбейт деди. бул жерде биринчи мыйзам бузуу, бул эжеке анализ тапшырбай кагазды алганы. Экинчи мыйзам бузуу, ПЦР жокко чыгарылса да силер ПЦР кагаздарын даярдап берип атканыңар. Байке, азыр ПЦРди, макул ПЦРсиз бара берсиңер, гарантия барбы? Учуп кетет, учпай кетет. Келиңиз офисиңизге, мен сизге гарантияны көргөзөйүн. 17 октябрда бизге бирок кече маалымат түштү. Түшүнүп атасызбы? Сиз азыр маалымат түштү деп азыр айтып атасыз. Бирок ким гарантия берет деп билбейм, эки сөздү айтып атасызбы? Ооба, кече маалымат түштү, бирок биз тактагыла десек, азыр өзүбүз да айтып атабыз. Эжеке, мындай кылалы, кыскача кылалы. Мыйзам маселелери бир, экинчиси бул эжекенин акчасына кайрып бергиле. 1,5 миң сомун. Сайкал фамилия? Нурланбек кызы. Нурланбек кызы. Сайкал эжеке, ушул эжекени 1,5 миң сом акчасын кайрып берип коюңуздарчы. Азыр мен сизге чалам, байке. Чалыңыз. Ушундай мекендештер, акчасын кайрып бериши керек. Бул биринчи маселе, анткени жарандын укугу, бул акчасын кайра алганга милдеттүү. Экинчиси, ушул лабораторияга барабыз. Будан кийин кантип жасап берип атат булар. Сиз айткандай анализ тапшырган жоксуз, Анализ тапшырган жоксуз, акчага сатып алып атасыз бул нерсени. Мындайча айтканда, мына өзүнүн сотрудниги отурат. Толук турда бул компаниянын да күнөөсү бар да. Мындай табакташ дейли.
бул ПЦР жасап берип аткан адамдарга фирма деле ошол табакташ болуп атат. Анткени аларга акчасын которуп атат же акчасын бөлүшүп атат, мен анысын билбейм пока. Бирок кагазды булар эжекенин колуна берип атат. Туурабы эжеке? Билесизби ПЦР жокко чыккан? ПЦР жокко чыккан деген биз көчө түштөн кийин келди да информациясы. ПЦР жокко чыкты дегенде. Түштөн кийин где-то 3-4 түрө келди окшойт маалымат. Аны то биз авиакомпаниялар да айткан жок бизге. Ушундай ПЦР бүттү отмена кылды депчи, официально мындай кагаз келген жок же болсо уведомление келген жок да бизге компанияларга. Ал келгиче элдерден акча ала бересиңерби ПЦР? Жок, ПЦРге биз вообще албайбыз. Вообще ПЦР жазатпайбыз. Бир далил турат Шайлообек. Жаныңызда мына кагаз турат. Жок, бул кагаздын көргөн эмесмин, билбейм да бул кагазды. Шайлообек, мен сизге башкача суроо берейин да. Мына кагазды документ деп эсептейсизби? Так, биякта эч кандай печать жок, бул документке кирбейт. Ал кызыңыз ошондо алдамчылык иши менен алектенген болуп калат атпайбы, туурабы? Ал кызыбыздын кылыктарын же болбосо кыймыл аракетине мен жооп бербейм да, дагы бир жолу айтайын. Мен ал жөнүндө эч нерсе деп айта албайм. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Гүлзат эжеке, биз азыр мына өзүңүз точкаңызды билсеңиз керек, каякта тартып атканыңызды байкадыңыз. Жо, эмне болду? Сразу айтпайсызбы? Сиздин кече сотрудницаңыз Жумабаева Нурсулу деген эжекебизге эч кандай анализ тапшырбай эле ПЦР кагазын жасап берип койгон да. ПЦР уже отмене 21-ден баштап сиз каякта эле мындай? Мана эжекеге рахмат. Пожалуйста. Эжеке, сиздин компанияңызда кыз жасап берип атпайбы? ПЦР отменен. Ошол кыз жасап берип атпайбы? Жумабаева Нурсулу деген аялга. Сиз кимсиз? Сиз кайсыл? Сиз представиться этесизби? Жок, мен журналистмин эжеке. Атым Али, фамилиям Эргешев. Ал ким ал? Мен тааныбайм ал кызды. Жумабаева деген. Атын айтсаңыз кечеги. Нет, Жумабаева деген клиент экен да. Өз аты айтсаң. Ал каякта экен өзү клиент? Где сама пассажирка? Где она сама находится? Ну, она здесь, биякта, жаныбызда. И что с ней произошло? Ким ал өзү? Билети кимде экен? Жок, билет өзүндө көчө. ПЦРге жооп бербейбиз. Есть оформление там авиабилетов, туура эмес болсо кайрылсын бизге. Жасап бериптир го. А так просто так чала. Сиздин сотрудницаңыз жасап бериптир го. Кантип эле сизге просто так чалабыз биз. Али, сиздин жумушуңуз жокпу башка? ПЦР бүткөндөн кийин эмне сиз бар жок бүткөндөн кийин чалып мындай? Эжеке, мен сизге эмне деп атканымды түшүнүп атасызбы? Кечеки числода сиздин сотрудницаңыз ПЦР кагаз жасап бериптир эжекеге. Ошол сотрудница менен сүйлөшөбүз. Ким ал сотрудница? Адина вы? Сиз жетекчисизби? Адина деген кыз ооба. Чалганда Адинага. Сиз жетекчисизби, жокпу? Мен жетекчимин. А сиз компанияңыздын атынан жооп беришиңиз керек болуп аткан иштерге. Менин жумушум авиабилети боюнча, Али. Угуп атасыңбы сен мени? Мына урматтуу туугандар, көрүп атасыздарбы? Булар мошенник. Ачык эле айтып атам силерге. Мен мурдатта да айткам, азыр деле айтам. Булар мошенник. Кылган ишини мойнуна алышпайт. Кагазды силерге 1000 сом, 1,5 сомго сатат. Келгенден кийин менин сотрудницам ал менен өз менен сүйлөшүп ал, мен жооп бербейм дегенден башка эчтекени билбейт булар. Булар билбей, каяка кууп чыгат бизди? Булар ушундай, көрүп атасыздарбы? Мошенник. Мошенник. Башка эчтеке келбейт булардын колунан. Мен ачык айтып атам. Булар сатат, мына жерде жакшынакай сүйлөйт. Мына ПЦР кагазын алыңыз дейт. Эжеке мына мындайынча айтканда жертва, живой жертва да. Силер курман кылдыңар да ошо эжекени кечеле. Менин атым Али, фамилиям Эргешев. Журналист болом. Сиз кече Айсулуу деген эжекеге, Нурсулуу деген эжекеге ПЦР тестин жасап берип коюсуз да. Ким дедиңиз? Нурсулуу, Жумабаева Нурсулуу. Жумабаева Нурсулуу. Карайынчы, мен жазаган эмесмин анан. Жок, мына эжекеде жанымда турат. Мага маалыматтын кереги жок. Биз тактап бүткөнбүз. Ошол эжекени акчасын кайрып беришиңиздер керек болуп атат. Мен акчасын албасам какка берем? Birim 500 verdim keçe kızım. Birim 500 verdim go Kobut'ka. Anan telefon көрсөтүп эле самолетке кирип кете бересиң dedi. Угуп атасызбы эжеке? Мен, может, мен билет оформить еткем, но билет, ой, это, ПЦР-ді мен қанша жасайын, мен лабораторияда иштесем қанша жасайын?
Айтыңыз. Sen keçe belete koşup 1500 aldın gana Covid'e karşı dep. 1500 verdim mi akçasını bersen dere bolat dep. Cumabay ve Nursulu keçe saat 14'de kelip aldık oğlum eköz. Familiyаңыз kimde? Cumabay ve Nursulu. Тоқтаңыз, мен азыр писығымнан қарап қояйын, Ha. билеттерден. Акчасын кайрып бериш керек. Урматтуу жарандар, силерге да айта кетейин, ушундай учурлар силер менен да кездеше турган болсо, мен силерге номер калтырам, ошол номерге байланышып, бизге маалымат берсеңиздер болот. Биз ошол жерлерге жетип барабыз. Жетип барып, ушундай көйгөйлөрдү элге жаратып бергенге биз аракет кылабыз ар дайым. Компаниялар силерге күйбөйт. Мекендештер, ушундай күйбөйт булар. Булардын мындайынча айтканда мен түшүнүп баратам да, сиз биринчи компания эмессиз. Мен көп компанияга баргам. Ошол негизде айтып атам. Бул компаниялардын задачасы ушул билетти гана сатыш экен да. Ушу билетин эптеп силерге сатып алса, болду. Сиз эмне болосуз? Сизди Россия өлкөсүнө кандай шартта кетесиз? Кандай самолет менен кетесиз? Аларга кызык эмес. Жада калса сиз самолетко жетпей эле кечеки эле күнү кылынган мыйзамсыз иштерини мындай көзүнө сайып, бетине такап айтып турсаңыз деле мойнун албайт. Men bilbeyim. Men жооп бере албайм дегенден башка эчтекени билбей атам. Телефонunu көрсөтөсүң да өтүп кетерсиңер. Сіздер жөн эле мындай эле кагазды сатып атасыңар, ашып кетсе 3 сом ал кагазчы. 3 эле сом. Ошол 3 сом силер 1,5 миң сомго сатып атасыңар. Дайыто силер алдап атасыңар ошол жердечи. Бул нерсени телефондон көрсөтүп койсоңор болот деп атасыңар, туурабы? Кандай болот телефондон көрсөтүп койсоң? ПЦР тест негизи обязательный порядке, да? Постановление чыкканга чейин ПЦР обязательно керек болчу. Биз клиенттерге билетти сатчубуз. Анан айтчубуз обязательный порядке ПЦР тапшырышыңыз керек деп. Больницкийге барышыңар керек деген сөз болчу да бизде. Ошол эле. Мисалы кагаз ошо 1 сом, 3 сомдук кагазды 1000 сомго сатып атасыңар деп айтып атпайсыңарбы? Ал жөнүндө маалымат жок. Сиз андай кылбай атасыз, кайдыгер кылып атасыз. Мен начальник Алло, чоңдуз? Да? Тактадыңызбы? Кече сатылган бекен? Тактадым, мен азыр баласы менен сүйлөштүм, билетин баласы келип алып кеткен, эч кандай ПЦРге акча алган эмесмин. Токтоңуз. Баласы алып кеткен? Кыз чалат. Апа, сиздин балаңыз алып кеткенби? Билетти. Мына. Балам алган анан Акчаны кимге бергенсиз? кызга. Эжеке акча берген турбайбы сизге? Мага 1,5 миң бердиңизби же билеттин акчасын бердиңизби? Балаңыз барбы доказ эткенге жаныңызда? Балам жок, сага 1,5 миңди мен өзүм бердим го кызым. Жок, балаңызды чакырыңыз азыр. Экөөңүздөр мага Келе да чакырдым мен. Чакырыңыз балаңызды. Азыр келе. Эжеке, сиз да келиңизчи бул жака. Чакыр, мен Сокулукта жүрөм. Сокулукта жүрөм. Могу жерде чалып атасыз. Азыр эжеке жалган сүйлөп атат, ошондо 1,5 миң сом сизге бердим деп. Мукушка сизге чалып атасыз. Эжеке сизге жалган сүйлөп атабы? 1,5 миң сом бердим деп. Ооба. Жалган сүйлөп атасызбы, апа? Чакырыңыз, баласын чакырыңыз. 1,5 миң сом мага берген жок деп айтып атат. Мен бердим баламдан алып. Баласынан алып берген. Баламдан алып бердим да. Баласыга чалып атыптыр бул. Эжеке, сизге Мен сага берип коеюн деп апаңыздан да жаш чоң аял айтып атат да, акчаны бердим сизге деп. Баламдан алып. Жок, сиз баласын чакырсаңыз, баласы келе өкүп атат. алганда. чакырып кой, кел ата. Жок, эжеке сизге акчаны бергем деп айтып атпайбы бул жерде? Ошо баламдан алып бердим да сага. Кызым бердим го кече. Жок, ошо балаңызды чакырыңызчы, бердиңиздер. Эмне баласын уговорить этип койдуңузбу, эжеке? Мен сага берип коеюн деп атыптыр. Мен сага берип коеюн деп атыптырбы? Акчаны сага берип коеюн, апаңды айт. Эжеке, уялбайсызбы? Кете берсин дейтимиш. Элдерди алдаганы уялбайсызбы? Урматтуу достор, көрүп атасыздар да кандай ачык жалган сүйлөнүп Жөн атканын. кой дейт. Жөн Жөн кой дейт. эле кой дейби? Балаңызга чалыптырбы? Жок, балам айтат, унчукпай койбойсуң Я. бала. Мен берип коеюн сага, апаңды айт, кете берсин дептир. Көрүп атасыздар да, туугандар. Эмне болуп Жөн атканын. койбойсуңбу дейт да балам. Жөн эле койбойсуңбу дейби, апа? Дордойдо иштетпей коет дейтимиш. Көрдүңүздөрбү? Дордой кандай? Берде иштет, базарда иштей албай калабыз. Деп угроза кылып атат да азыр. Балам Кыз. Ушундай кыласыздарбы? Көрдүңүздөрбү туугандар, даже угрозага чейин барып атат. Маселе угрозага чейин келип атат. 1,5 миң сомду алганы жетпегендей мыйзам бузуу, анан чалып алып туруп уговорить эткени дагы бир мыйзам бузуу, базарда иштетпей коебуз дегени дагы бир мыйзам бузуу. Жок, иштетпей коебуз дебейт, өзү жөн койбойсуңбу дейт да. Эми коркутуп чалып атат улам. Урматтуу мекендештер, биздин мындай да мүнөзүбүз өзгөрүп кетти да. Ушу мен кылбадымбы, башкасы кылдыбы, башка залага тарттыбы, жанагы мен иштебеген ит 1000 жаш жашасын болуп атат да азырчы. Бир пример ушул бала.
ошол бала бир аз мындай мамлекетибизге күйүмдүү болгондо жакшы деп бизге жардам бермексиң да. Жардам бермексиң да, сени действияң бизге көргөзүп берип атат туга. Сен бизге колуңан келишинче жардам бермексиң. Ушул сенде да апа бар да. Бар менде. Ушул апаң теңдүү апа. Апаң теңдүү апа. Ушул мен апанын билишим боюнча бир 60тан өтүп калганда жашы. Ушул апа ушул жерде алданып калып, мына жерде сыздап турганын көрүп, кантип мындай пейилиң бузулбай кенен отурганыңа мен таң калдым. Чыныгында айтып атам, бир адам катары, мындай журналист же бир башка адам катары эмес. Паспорт бизде болду. Өчүр камераңды. Беке, агрессия бербечи. Не болду? Агрессия бербечи деп атам. Эмне мен апам учуп атса сен? Агрессия бербечи деп атам. Ана келесиң. Базардан бошотом сени. Кыздардын угрозасынан коркуп бизге секирип атасың месе ошондо келип. Ошол апаң үчүн келип турам мен бул жерде. Аял кишиден коркот, угрозасынан коркуп бизге келип алып туруп адыраңдап атат. Жүрчү. Мекендештер көрүп атасыздарбы мына угрозаны? Ушунчалык угроза кылышкан, баласы келип апасынын укугун коргоп аткан жерибизден башка жака мамиле кылып атат. Мындай болбошу керек эле да. Мындай компаниялар көпчүлүктү алдап атат. Көпчүлүктү алдап атат. Досум, ассаламу алейкум. Уксаң мени? Сен агрессия бербей уксаң, атың? Мыктыбек. Мыктыбек, менин атым Али. Мындай биз эркек катары дерскиден дерскибиз биз делечи. Мындай келип туруп атырылганды любой адам кыла алат ал нерсеничи. Де уксаң, мен брат сенден кыйындарын көрдүм. Менде апа бар, менде апар сенден бар, турабы? Апам учуп аткан адам. Мынтип өзүчү менен учкусу келбейт. Мен апам менен кыйнагым келбейт. Ошого бунун өзүчүнүн мага кереги жок. Апамды учурайын деп атам мен. Сен видеого тартып мындаган туура эмес да, брат, чын. Сен мени уксаң? Мыктыбек, апаң учпайт деген сөзүм жок. Учат ал. Эми сенде апа бар, менде апа бар деп азыр айтпадыңбы мага? Туурабы? Эми апаңды алдап аткандарга агрессия көргөзбөй, апаңды коргоп аткандарга агрессия көргөзгөнүң туура эмес, Мыктыбек. Сага бир дос катары айтып атам да. Сен бир кыздын чалып алып туруп базарда иштетпей коем деген угрозасынан коркуп туруп бизге келип туруп атырылганың вообще туура эмес. Апам учуп атат, брат. Кармаган апаң учпайт деген адам жок бул жерде. Мен апам мен ошол сен сыйлаган апаңды, сен сыйлаган акчаны мен бергем, акчаны мен бергем. Мыктыбек. Мыктыбек. Сен сыйлаган апаңды алдагандарды кагып силкиштен ордуна мындай да брат кылып аткан ишин патриотизм эмес да. Угуп тур, брат. Тиги деле адам да. Эми просто ошибка кылып койду да. Сен апаңды алдап атпайбы ошолор? Эми анда мен да бар элем да. Мен алдым ал билет. Ошол билимсиздик болуп атпайбы баягы? Эми брат, Алла берет, эми ал деле адам түшүнүп кое бериш керек да. Апам учуп кетиш керек. Өчүр дейм камерам, брат. Атырылбачы Мыктыбек. Мындай. Өчүр дейм камерам. Өчүр дейм камерам, Мыктыбек. Камераң өчүр дейм мен сага. Мыктыбек болду деп атам. Өзүңдү карма. Сен мен уят кыласың да. Өзүңдү карма, Мыктыбек. Өчүр дейм. Өзүңдү карма дейм. Өзүңдү карма. Сен менден биле. Мыктыбек, өзүңдү карма болду. Өзүңдү карма. Өчүр дейм биле. Өзүңдү карма. Бейганыжы, сиздер туғаным менде жоқ. Көрдүңөрбү туугандар, ушунчалык деңгээлде билбейм, бул билимсиздик да аягычы. Мындай маалыматтын жоктугу, билимдин жоктугу болуп атат. Айкеге дайындалдым. Не дейбиз эми? Ушу билим болгондо мындай кылмак эмес да. Туугандар, ушул компания Tower Deluxe деген экен. Жайгашканы ушул Дордой базарына кирип келгениңизде эле оң жакта болот. Акчаңыздарды алат. Калган маселе менен иши жок.